Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү түз эфирге чыгып атканыбыз бир эле маселе боюнча чыгып атам. 120 депутат премьер-министр Абылгазиевди колдоду. Бүт комитет, жогорку кеңеште канча комитет болсо ошонун баары колдоду. Мен премьер-министрдин аттын кашкасындай кетирген катааларын жана эл үчүн, Кыргызстан үчүн кетирген кыянаттыктарын эле санап берейин. Биринчиден, премьер-министр эчтеке боло электе эле түкүрүк деп туруп элден 5000 сом штраф деди. Экинчиси, бажаларын жогорку кызматтарга койду. Үчүнчүсү, өкүл балдарын жумуштарга койду. Төртүнчүсү, бул өз генин уранды Кызыломполдогу сата баштады кертип. Бешинчи, ПДТ боюнча биздин сүйүктүү авто сүйүүчүлөрдүн капчыгына кол салды. Алтынчы, бул ат башы 200 гектар жерди сатам Кытайга деп чыкты. Ошондо дагы ушул жерине бир баса белгилеп кайрылып кетет элем да. Премьер-министр президентке, жогорку кеңешке жана медиага кайрылып атып айтты. Ат башыда 20-30га жакын бузуку, чагымчыл, жер сатарлар ызы-чуу салып атат деди. Жок, андай болгон жок. Ат башынын эли жалпы колдоду жана Кыргызстан колдоп 200 гектар жерди алып калдык. Андан кийин эле дүйнө жүзүн баскан тымоо келди. Тымоодо да бул кандай кылды? Канча деген жесир аялдар үйсүз калды, канча деген жетимдер ачка калды, канча деген квартиранттар үйүнөн куулуп чыкты, канча деген майда дүкөнү барлар банкрот болду. Ошонун баарын эске алган жок 120 депутат. Бул жерден эмнени айта кетчү, баса белгилеп айта кетчү. Бир илдетке чалдыккан, коронавирус менен, COVID-19 менен ооруган кишини $3000 дарылайбыз деди Минздрав. Кабагым кашымды туруп. Андан кетчү, ЧП, ЧС болгондо мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы 3 эсеге көтөрүлүш керек. Аны бул төлөгөн жок. Баса белгилеп айтып кеткенде МВД, Министерство здравоохранения, аскер бөлүктөрү күнү түнү каяка пост койсо ошол жерде ачка, кезерип, үшүп, ысып туруп беришти. Мамлекеттик жумушчуларды да мындайча айтканда алдап туруп шулунчулук менен айлык маянаңарды көтөрөбүз, кошумча болот деп туруп кошкон жок. Мен бул жерден Абылгазиевдин ордунда болсом айтмакмын. Силер менин кол алдымда иштеп атасыңар. Айткан айлык маянаңарды биз кандай айтсак ошондой төлөп берем десе да жакшы болмок. Эми эң кейиштүүсү нааразы болгонум 120 депутатка. Ушу илдетте премьер-министрдин бүт кемчиликтерин көрсөтүп айтып бериш керек эле. Булар айтып берген жок. Урматтуу кыргызстандыктар, ошондуктан кантип эми ушул жогорку кеңештин төрагасы ушундай сөз айтты. Мен адилеттүүлүк үчүн айтып коеюн, калыстуулук үчүн айтып коеюн депчи. Мен деген Бакиров Мирлан мырзага кайрылат элем, жогорку кеңештин депутатына. Сиз эркек болсоңуз, элдин атынан ошол жерде отурсаңыз, мен сизди дебатка чакырам. Абылгазиевдин сиз жакшы жактарын айтыңыз, мен жаман жактарын айтайын. Ошондо сиз айтып атасыз жогорку кеңештен отуруп, мен калыстык үчүн айтып коеюн деп. Сиз калыстык үчүн минтип айтсаңыз жарашмак. Мен калыстуулук үчүн айтып коеюн. 7-чи этаждын бир жерин жалаш үчүн жана өкмөт премьер-министр сиздин колтугуңузга кириш үчүн ушу калыстык сөздү айтып атам деп. Эми сөзүмдү жыйынтыктап атып, урматтуу кыргызстандыктар, мен бир эле нерсени айтайын. Чет элде канча деген мигрант жолдо, ачка, талада, а жерде боюнда барлар да бар, кичинекей ымыркайлар дагы бар, аксакалдарыбыз да бар. Ошонун баары жатат, ошолорду да алып келе алган жок. Ошондуктан мен 120 депутатка айтат элем. Силер дагы бир жолу бир үй бүлөнүн, бир кишинин көзүн карап туруп
Абылгазиевди колдодуңар. Бу жериңер өтө туура эмес. Анткени силер Жогорку Кеңештин 120 депутаты. Силер деген элим деп жашабайсыңар. Силер жерим деп да жашабайсыңар. Силер кыргыз мамлекети да жашабайсыңар. Силер өзүмдүн ден соолугум аман болсо, силер мен өзүм байлыгымды коргоп калсам, өзүмдүн бизнесимди коргоп калсам деп жашайсыңар. Мен бардык кыргызстандыктарга кайрыламын. Урматтуу кыргызстандыктар, бул ситуацияда баарыңар кичинекей соода, чоң соода баарыңар өкмөттү сотко бергенге толук укугуңар бар. Ошондуктан бириңерде калбай сотко беришиңерди суранам жана ошого гана чакырам. Ошондуктан могу илдет бүткөндөн кийин, мамлекет өз нугуна түшкөндөн кийин сөзсүз Абылгазиевди кетирүү максатында чоң акциялар, митингдер, флешмобдор болот. Анын баары мыйзам чегинде болот. Ошондуктан силердин баардыгыңарга ден соолук, узун өмүр жана ишиңерде ийгилик каалайм. Силерди урматтап, Акжолтой Шакирбекович. Достор, барыңарды салом алейкум, барыңарды куттуктайбыз. Уттук, көчө уттук достор. Жогорку Кеңеш менмен деген авангард политиктер, алар кимдер? Элдин айтылып жүргөнү боюнча Текебаев, Масадыков, Женчороев дегендай чоң арасында авангард саясатчылар да бар деп жүрөбүз. Ошону бар признавать этти бизди. Чоң азат дегенде Жогорку Кеңеш көчө бир чети мындай неудобно болуп атышат. Жогорку Кеңеш коркуп атат элден. Бүттү, Жогорку Кеңештин киносу бүттү. Депутаттардын бүттү. Анжелика Бекболиева келет, ап келип, анан Сыймык Бейшекеевди кошо ала келип, анан кудулдарды ала келип, анан концерт берип, анан алдабагыла. Көкбөрү берип, алдабагыла. Бой без правил кылып, элди короз кылбагыла. Акылман кылгыла силер элди. Ошо элиңерде силер жинди кылып салдыңар, бүт бой без правил кылып салдыңар. НТСти карасаң эле бой без правил. НТСти карасаң эле бой без правил. НТС бой без правил көргөзбөгүлө эч жерден. Достор, биз уттук. Жумалиев шерменде болду. Жумалиевдин көчө дагы Селла деген бар го, ошо бүт бары кызыныкы экен. Селла магазиндин бары. Бир эле эмеде 9 квартирасы чыкты. Бир эле үйдө. Дагы үйлөрү бар экен, уже айтып бүт элитканы салып койгон, только эч ким жашабайт. Ошол достор. Азыр биринчи этап Кудай буйрса, эми Сарпашевди до конца, Муралиевди. Достор, мен силерге айтып берейинчи, Сарпашев деп эле калабыз. Бир жолу мындай история болгон да. Сарпашев эмеде отурсам, бир кафеде Бухара деген келип калды. Келгенде жанымда, цирктин жанында. Келгенде айттым. Жанымын кошуна отуруп калды. Айттым. Жаман көз менен карап атсам, кайра мени карап, неудобно болду. Эмне болду? Дедим, силер качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Тайырбек дедим, качанга чейин тайраңдайсыңар дедим. Брат дедим. Даже брат деген келбейт белем дедим. ГРСтин председательсиңе карачы, кийип турган турпатыңды карачы дедим. Саат эле бир, может, $1 миллион, может, $100 000, может, $20 000 Патек Филиппкен да. Анан баарымда көрүп атам да. Силерден сурап койчу күн келет дедим. Силер уурусуңар деп бетине айттым. Десем, атың ким дейт? Атым Сыймык десем. Отурчу деп тарт бол дедим, тарт. Болдучу. Эми могу элдин көзүнчө мени уят кылбачы дейт, кыркырбачы дейт. Братан дедим. Сен всенародный шерменде болосуң дедим. Могу кафенин ичинде шерменде болгон чепуха дедим. Достор, кеттик. Мына биринчи жолу историяда биз конституция жоготконбуз. 2 жолу революция кылдык. 2 жолу. Бестолковый революция кылдык. Эки жолу. Мына коронавируска кирип баарыбыз кырмалдык. Баарыбыз достор. Келип бир бололук достор.
азыр баарыбыз бир болуп турсак кетет, алдыга кетебиз. Могу Тайырбек Сарпашевди дегендерди шерменде кылгыла, бүт шерменде кылгыла. Бул Тайырбек Сарпашев Жумалиевден такыр кем калышпайт. Муралиев мына эмне иш козгобойт? Урматтуу Сооронбай Шарипович, бизге каршы эмеспиз, мындай окуя кылачы элдин. Эмнеге Муралиевге иш козголбойт? Бул деген технический өкмөттүн башчысы болуп туруп 2010 жылы Кумтөрдөн $85,000 член совета директоров болуп ала берген. Эмеден дагы мына элге, силерге айтып коеюн, өкмөттүн да зарплатасына